Урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегакомду да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 минут да бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретный сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-cü микрофон. Конкретный сунуш. 45-ci маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип атыптыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер ошону. Мына мен бул жердеги комитеттин төрагаларына айтар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде кумтөрдү, непосредственно кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Бирматов, сен дагы урматтуу иним, Алабука Чаткалдагы кумтөрдүн казган кенине, то есть алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер Алабукалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Андан сырткары дагы бир комитет чечими Камшой Кыдыршаевич, ал өздөрүнүн ишинде, алар өздөрүнүн пикири. Анан сиз давление кылбаңыз да бул жердечи. Өздөрүнүн жумушу да. Анан сиз мындай деп мына эл угуп отурат, душман кылып атасыз аларды. Алардын да өзүнүн ою бар, мамлекеттүүлүгү бар, депутаттар дагы. 1-ci микрофон. Айтасыз. Ошондуктан мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу угандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Рахмат. Вице-премьер-министр жана өкмөт башчы болуп иштеген Өмүрбек Бабанов камакка алынды. Ал мурда кумтөр боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирген. Мен силердин баарыңыздарды мына өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушул токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетилем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аларда 20 миңден ашык акционерлер бар. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Ушу жакшы башталган ишти бир токтом менен кайра тетиргетет да. Тетиргетет. Мамлекетибиз соттон башы чыкпай калат. Бабановду улай жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков УКМКга суракка чакырылды. Ал 2011-2016 жылдары жогорку кеңештин төрагасы болгон. Буга катар экс-депутаттар Исхак Бирматов менен Талантбек Узакбаев кармалды. Экөө тең кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси коррупцияга шектелип жатат.